ошол бала менен сүйлөшө бериңерби, мен бир жерде журналисттер менен бүлөкчүлөр. 2, 3, 4, 5, 6 кабат экен. Ошол келди. Болуш мишайт да уйкуга не отур. Yok, müşahede etkenden daha bayağı bir yıkıl kalıdatına ölüyor, tasır kalıdat. Sizlerden neden çakar? Anan degen Mizanızda çakar. Sırayt diyeceğim. Бул жерге келгенибиздин себеби сиздер биздин мамлекетибиздин президенти Сооронбай Шариповичтин атына ушул зданиянын незаконный курулуп атат. Ушу жергиликтүү бийлик тарабынан эч кандай иштер жүргүзүлбөй атат деген мааниде кат менен кайрылган экенсиздер. Өткөн жума пятница күнү мынол эжелерибиз силердин өкүлдөрүңөр бир 5 адамдан турган өкүлдөрүңөр мэрияга келип, вице-мэрге кирип ушундай талап кылып кетти, ушул нерсени токтотуп бериңиздерди суранабыз. И ошо жергиликтүү бийлик тарабынан ошондой эле шаардагы ушул мыйзамсыз курулуштар менен иш алып барган органдар иш жүргүзбөй атат деген бир мааниде келип айтып эжелер кеткенден биз сөз бердик элек. Что вторник күнү келип ушул жерге ушул мыйзамсыз курулуш боюнча кандай иштерди жүргүзүп жаткандыгыбыз тууралуу ушу жергиликтүү тургундарга маалымат берип кетели депчи. Ошого бүгүн биз менен мына бир комиссионна келдик. Бул жерде мына мамлекеттик чек инспекциянын Ош шаары боюнча башкармалыгынын начальниги Мелис Бактыгулович, ушул жердин начальник милициясы, вот подполковник протокол чыгып, штраф чыгып 2018-жылы 254 деген 454 деген статья бар. Ошол мыйзамсыз курулууларды бузуу жана токтотуу деген статья болуп эсептелет. Административдик кодекс, мурунку кодекста 2019 жылга чейинки. Ошол боюнча бул жерге 200 000 сом штраф салынып, андан ары бузулсун деп бизден сотко жиберилген чечим бар. 2018-жылы. 2018-жылы. Сотко баргандан баштап, ал биринчи сотту биз утуп, бузулсун деген таянак чыкканда булар экинчи сотко кайрылышкан. Экинчи соттон болсо ал сот карап туруп кароосуз калтырган. Биринчи соттун чечими мыйзамдуу деп. Бүгүнкү күндө бул салынып аткан объекти мыйзамсыз. Бул эч кандай улсат кагаздары колдорунда жок. Ал соттун чечимине карабай 200 000 сом айып пулду төлөп туруп, кайрадан кулушун улантып берди же төлөгөн жок? Улантпайт. 200 000 сомун да төлөй элек. Бүгүнкү күндө ал иштин бардыгын тең сот аткаруучуга өткөрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө сот аткаруучунун иши жүрүп атат. Ош шаарынын. Ош шаарынын. Бирок өзүңүздөр көргөндө азыр курулуш уланып аттыр да. Бүгүнкү күндө курулуш уланып атканын бардыгы тең мыйзамсыз. Соттун чечими болуп туруп ушунчалык ишти жүргүзүп атканын ушул малга чейин эч ким мындай көрбөдү. Ал сот аткаруучу иштин иши ал. Ал сотко өткөрүлүп бергенен сот аткаруучу буну карап, кандай өзүнүн баягы мыйзам чегинде иштерин алып барыш керек. Компания? Евростиль жоопкерчилиги чектелген. Это вне закона. Почему идет строительство? Это не Волковская. Да, почему идет строительство? Именно незаконное строительство почему идет? Решение вынести именно о незаконном строительстве, о сносе. Вы понимаете? Дальше наше действие приостанавливается. Где они? Давайте, кто правоохранители? Давайте. Если он и мы сам сын отца, значит он себя возомнил Богом. Он не слушает ни президента, никаких законов. И ичкимді ухпайтаткен. Значит, это беспредел получается, да? А это вы, это коррупция. Подождите. А теперь, если сесть, ладно, без бердик, вы ушли, другой вы ушли, а тому деньги дают. Акча берет, он берет и молчит. Акча берет, он молчит и строится. Безде хочу. А вы зачем на посту сидите? Вы для чего на посту сидите? Вы на посту, у вас что, никакой ответственности нету? Вот прямое обращение президенту. Пожалуйста, вас не слушают. Незаконное сооружение. Гетуатат. Мыйзамсыз курулуш кетип атат. Значит, президенти да укпай атат эчтекен. Анда значит, акчадан башка эчтеке берде чечилиш жок экен. Анда бизге президент деле керек эмес, сиз деле керек эмессиз, эч ким керек эмес. Ким акчасы бар болсо, каалаганын кыла берет экен. Это же неправильно же. Зачем? У нас Кыргызстанда бизде постком неге отурат? Акча жеш үчүн отурат. Силер жоопкерчилик жокпу силерде, а?
Javobgarchilik Qirg'iziston uchun, el uchun jo'qmi? Пожалуйста, президент, у вас что, слова нету сказать и остановить? Уже год здесь ходят жители, никак не могут остановить. Вы можете это? Я не знаю, что вы сидите на посту. А где детский Если даже сады? вы не можете Почему жилой решить. дом здесь, а не детский сад? Я живу в 62-м доме. Вот если вот этот дом построить, он будет 13-этажный. У нас закроется и солнце, и свет, и мы ничего не будем видеть. И поэтому мы от имени 4000 жителей этого квартала обратились к президенту. Они не принимают мер тугандар. Она без азойлотас и мелочь керек. Местные власти, если иштебесе, на этих инспекциях было колон иштен кылачат, алар өзүнүн решениен контрольда болсо, мы куда должны обращаться? Вы поймите, у нас сейчас, если он еще даже труп туран у нас все старые коммуникации. Это район сейсмичной высокой опасности, да? 8-9 баллов. Егерде бір нәрсе боло туран болсо, нарушения сплошные. Курулган немен ар жака карасаңыз деп үйдүн прям түбүндө. Разрешение на строительство не давал. Ну смотрите. Нет, послушайте. Да день и ночь Можно до конца скажу. Вот сейчас что получается? Эзекелер, мен айтып берейин. Я до конца скажу, потом вы будете говорить. Смотри, сейчас что получается? Они продают якобы на квартиры, там и люди страдать будут потом. Они построят 5-6 этажей. Она бах адамдар чуркать, сейчас что в Бишкеке происходит. Все люди деньги заплатили. Она не мне говорит, елдерди чыгып алып туруп, биз менен мындай кагыштырган да айланайын туугандар. Башка эчтеке, а местные власти никаких мер не принимают. Мен Сарыбашевка. Не ждем от него действенных мер. Если этого не будет, тогда естественно мы будем Биз мыйзамда белгиленген тартипте жергиликтүү бийлик бул боюнча мыйзамсыз курулуш, ушул мыйзамсыз курулуш боюнча иш алып барып атабыз. Мына бүт службаны астыңыздарга алып келдим. Бир ай мурун энергосбуттун представители мага айтып атат, тогун электричествону кесип кетишиптир. Бүгүнкү күндө баягындай генератор менен иштешип атыптыр эжеке. Мына энеме дагы жооп берет. Угуп турсаңыз эжеке, мен сизди уктум го. Мен көрдім, сетті тартып алған. Угуп турсаңыз, кайерде мына азыр көргөзүм. Анан кийин жергиликтүү бийлик тарабынан атайын тартип бар десеңиз, азыр көчөдөгү бир кичинекей камокто алып коюш үчүн атайын соттун чечимин чыгарып, соттун чечимин негизинде алып атабыз. Бир нарушение кылсак дагы, жолдо жүрүп, жол кыймылын коопсуздугун бузсак дагы, бир штраф салса, ошону билесиздер, сотко жөнөтөт, сот чечим чыгарып берет, андан кийин чара көрүлөт. Мына бүгүн мына техинспекциянын начальниги сиздерге жооп берди. Буга чейин мына биздин Ош шаарынын мамлекеттик экологиялык жана техникалык башкармалыгынын юристтери тарабынан, кызматкерлери тарабынан, уполномоченный орган ушул управление болгондугуна байланыштуу эгер адашпасам 29 или 28 декабрь 2018 жылы шаардык соттон ушул курулушту токтотуу боюнча жана 200 000 штраф салуу боюнча шаардык соттун чечими чыккан. Аны мыйзамда өзүңүздөр билесиздер, бир соттун чечими менен макул болбосо жогорку турган соттук инстанцияга арызданыш акысы бар. Бул строительный компаниянын өкүлдөрү тарабынан областной сотко кайрылган. Ал боюнча тоже мен числосун адашпасам 3 мартта мына областной соттун чечими чыгыптыр. Шаардык соттун чечимин күчүндө калтырып, мындайча айтканда, силердин талабыңар соттогу силер тарап болуптур. Анан бүгүнкү күндө мына мен техинспекция менен сүйлөшүп атам, эмнеге токтолбой атат? Соттун чечимин аткара турган орган бул сот аткаруучу деген орган бар. Суд исполнитель дегендер. Мына азыр представителин чакырдым. Эртең менен чакырганмын. Азыр 10 мүнөттө келет сот аткаруучу, жооп берсин. Да, силердин алдыңарда мына элдин алдына келип жооп берсин. Мындай да эжеке, мына сиз көп сүйлөп экенсиз, биздин мамлекетте 3 ветви власти есть, правильно? Исполнительная власть, судебная власть и законодательная власть. Когда сот органдары бир ишке, бир угуп турсаңыз эжеке, мен сизди угуп турдум. Сот органдарына өткөн материалга биз жергиликтүү бийлик аралаша албайбыз да, сот чечим чыгардыбы? Алардын чечимин сот аткаруучулар аткарат. Ошон үчүн мына
Биз жергиликтүү Азыр бийликте мына мыйзамды айтып атасыз, а мыйзамды нарушаете. Жок, угуп Сейчас вы турсаңыздар, нам биз- хотите, чтобы мы мыйзамды ухали. Вы Эжеке, сами нарушаете мыйзамды. Я на ваши Закон вопросы нарушаете отвечаю. сами. С нашей стороны, А вы хотите, То, чтобы что мы надо было, исполняли мы- закон? Эжеке, Вы не спокойно исполняете. говори, сүйлөп, спокойно. А потому что биз уже надоело. Эмоцияга алынбай, спокойно сүйлөй бериң, мына келип атабыз. Бардыгын жетелеп келди мына, милицияны да баарын жетелеп келди. Биз Сиз жергиликтүү бизден мыйзамды, мындай мыйзам бар, мындай мыйзам деп Жок, атасыздар эжеке, да, түшүнүп атасызбы? Акана Сиз- аткарылган. Сиздер аткарылган, биз Биз иербиз тараптан, баш. жергиликтүү бийлик Без тарабынан, вашей местный власти. власть тараптан, Вы то, что нужно нарушаете было, закон. мы исполнили, Ничего не эжеке. исполнили. Нет. Не исполнили. А кто судится с ними? Это же мы же судимся. Да он вас не слышит, он Да. день и ночь строит. Мы Мы здесь живем. оштрафовали. Вот чтобы остановить стройку, это дело суд исполнителей. Сейчас я их вызвал, сейчас придет перед вами ответить. Чуть-чуть потерпите. козла Они отпущения. только что сказали, через 10 Ищите минут мы козла туда подъедем. отпущения. Жер кимдики мэрияга карап? Жер жоқ, жеке меншік жер. Аны козел отпущения. Фирма там алып келди, урматтуу тургундар. Да, Евростилдин мына представитель экен. Мен айттым азыр эжеке, сиздин көзүңүзчө айтып коеюн. Мына элдин көзүнчө айтып атам. Ишти бүгүндөн баштап токтоткун деген. Азыр жогорку сотко бериптир. Жогорку соттун чечимин дагы Кудай бурса биз токтотуу боюнча там калтырышка мына городской чечимдин городской соттун, областной соттун чечимин күчүндө калтырганы биз аракет кылабыз. Значит, Бишкек эжеке, прошу вас. Вот на Евростилдин вы кем работаете там? Юрист. Юрист, мына юрист менен сүйлөшүп атам. Стройканы бүгүндөн баштап токтоткун дедим. Кокусунан угуп тургула, Верховный сотто мына чечимин бир жаңсыл болгон чейин токтот. Эгер ошактан сеники тура десе, тура болот. Ага чейин стройканы кылбагын дедим. Эгер кылса, самоуправство деп туруп баягындай автобустар бар го чоң. Ошондой автобустарды жерге алып келебиз да, милиция менен мына рабочийлердин баарын апарабыз. Аппарат турган жерге. Күчүбүз жетет ага. Сүйлөштүк бежелер, мына силердин көзүңөрчө айтып атамын. Мына президентке чейин жетти бул нерсе депчи. Мына пока стройка болбойт, бүгүндөн баштап токтотулат. Жергиликтүү бийлик тарабынан светтерин үзүлдү азыр. Свет дагы жок буларда. Туурабы бир ай мурун өчүрдү светти, өчүрдү. Азыр строительдер Азыр мына токтоттурдук азыр келгенде. Мени угуп турсаңыз, болду, токтойт бүгүндөн баштап. Кокус балам. Ояктан Биздин аксакал нерсе жыттанып атат да. Кокус, ояктан уруксатты берсе, мына балам кимден уруксат алган, ошо документти бизге көрсөтсүн. Уруксат эч ким берген Берген эмес. деп атат, мына берген деп атат. Берген дейт. Мына жок уруксат, мына Сиз айтып берсеңиз өзүңүз. Бул жер боюнча биз тиешелүү мисалы мэрияга да кат жазганбыз. Бул жака градостроветке дагы кирип чыккан. Азыр мына сейсмологический мурунку эмеде бул жерде тектоникалык жарака бар деген экен эле. Ал биз архитектурага биз кайрылганбыз. Архитектурага кайрылганда бул жерден хорошо бир учурда только Бишкекте, то есть Борбордон ошо илимий мындай изилдеген эмелер университеттин келип туруп текшериш керек деген. Ал жер келип туруп уже текшерип эме кылышкан. То что жок, бул жерге курса болот деген мыйзам жол берет деген эмелер бар. Ал боюнча бизге азыр мына тиешелүү жерлерге кат жаздык. Аз ошон биз деле мыйзамды эле эме кылабыз. Анан бир-эки эмелер кармап атат, ал Айтып берсеңиз, мына ол жерлерге буга чейин кантип башталып калды? 4 кабаттуу имаратчы. Буга чейин уруксат кагаздарын алдыңыздар беле, кайсыл кызматтар уруксат берип сиздер баштагансыздар буну? эми бул жерден айтып кетсем, эми мен бул жерге азыр жаңы келдим. Мен келгенине бир айдай болду. Бирок бир айдан бери Маалыматым жок экен. Маалымат соттун чечимдери менен, калган эмелер менен, иш-чаралар боюнча мына областной межрайонный сотто каралган экен. Ошонун чечими боюнча мына жогорку сотко дагы кайрылдык. Ошол эми иштер эме кылып атабыз. Эми бир күнү сиздер белгилүү дейм. Алар ким уруксат берип, кантип башталган курулушту ошондо айтып бериңичи дейм. Сиздер отдельный бир күнү мындай эме кылсаңыздар, сиздерге документтер менен полный эме кылып туруп, тактап туруп жалып беребиз. Мен сиздерге ошо кагаз менен досконально мындай кылып сиздерге көрсөтүп берейин. Азыр мисалы мен бир нерсени айтсам, бул жактан бир сөз айтат, бирөөсү бул жактан бир сөз айтат, туурабы? Айтарыңыз. Пожалуйста, Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Кыргызской ССР. Они тут пишут, дают ответ, что нельзя, Манаки, нельзя. Они обращались, власти обращались. И вот тут написано, нельзя.
также Государственным проектным институтом по градостроительству, архитектуре, госстрою при обращении заказчика по поводу выдачи градостроительного заключения по определению исходных градостроительных регламентов на участок проспект Масали 64 для проектирования и строительства 12-этажного жилищно-торгового комплекса было отказано в удовлетворении просьбы заказчика из-за наличия в указанном районе тектонического Ады көрді гоғай жа. Эми юристтер сүрөтөр, ушул жергиликтүү тургундар сурай задать юристу хочу, юрист. Вы Жергиликтүү получили тургундар сурай решение суда городского, почему вы его не исполняете? Мына бизге архитектурага кайрылганбыз. Мына архитектуранын шаар куруу кеңеши боюнча 3-протокол менен көчүрмөсү турат. Мына архитектура бизге отказ болгон эмес. Бул жерде Евростиль жоопкерлиги чектелген коомуна Ош шаарынын номер 8 Ак Буура аймактык кеңешинин Абсамат Масалиев көчөнүсүнүн номер 64 дарегинде жайгашкан жеке менчик жер тилкесинде пентхаус менен 12 кабаттуу турак үй төмөнкү кабаттарында соода каналары менен долбоорлоого шаар куруу кеңешинин чечими. Архитектуралык шаар куруу кеңешинин катышуучуларынын ой пикирлерин жана белгилеген добуштарын эске алып, Ош шаарынын бекитилген башкы планына тиешелүү өзгөртүү киргизүү үчүн мамлекеттик долбоорго институтуна кат жолдоо менен тиешелүү иш кагаздарды алуу. Уруксат бергенби ошо архитектура уруксат бергенби курулушка? Ошону айтпайсызбы сиз? Азыр кат жөнөтүп атабыз. Сиз мынаны уксаңыз, биз биринчи мынаны жөнөтүп атабыз. Башталгандан кийин анан жөнөттүңөрбү? Башталганга чейин жөнөтүш керек да. Бул мына 2018-жылдын 6-июнү болуп атат. А бүгүн 2019-жылдын Ошондо курулуш башталды беле? Курулуш биз башталды элек. Биз тиешелүү мекемелерге жазып келгенбиз. Курулуш башталды элек эле. Мына 2018 болуп атпайбы? Кайсыл кызматтын уруксаты менен ушунча көп кабаттуу үйдү куруп баштагансыздар? Ошону айтып бериңиз. О макул көрөр деп кайсыл эме ишкана айтты сиздерге? Мен сиздерге маалыматтарды тактайын, анан сиздерге эме кылып берейин. Мен спонтанно эле. Мен бизде кабарыбыз болгон жок да. Сиздер бүгүн келет деп же мындай эме кылып туруп. Сиз бүгүн даярдалып ушул боюнча айтып бере аласызбы? Сиз башка бир күнү мындай эме кылгыла, хорошо. Мен сиздерге любой сурооңуздарга жооп берейин. Бир күнү мындай белгилейли. Дагы болсо, уже самоуправство деп башкаларга жазамын да. Мерге машинаны алып келемин. Милиция машинаны алып туруп, бардыгын алып түшөбүз мына жергечи. Мына 2 соттолуп турупсуң. Верховный сотуна чейин сени сураш. Мына ушунча элди дүрүлөн улай президентке чейин жетти. Стройка токтоп турсун. Бир да техника иштебесин, бир да үн чыкпасын. Сүйлөштүк экем. Мына ака-ука болуп жакшта жүрөйлү. Жетекчиликке айткандар баарын жеткизебиз. Жетекчиңе айткын. Монча эл дүргөлөң болуп, президентибизге чейин жазыптыр. Мындай болуптур. Берип жогорку соттун чечими чыкканга чейин эч кандай курулуш иштери болбосун. Сүйлөштүк.